Саламатсыздарбы. Оғыды Геошунду программасы. Тажи тумосы жұққан адамдардың саны Қырғызстанда 300-ге жетіп қалды. Бұл 6,5 миллион қалттың жарым пайызы. Ошондой эле абал азыр Украинада 42 миллион элдин 1900 адамына вирус жұққан. Орусияда абал начарыраак. 145 миллион қалттың 10.130 адамы орыған. Бұл 0,7%. Қазақстанда абал жақшыраак 0,4%. Өзбекстанда андан да жақшы 0,2%. Башка мурдагы Советтик Жумурияттардын айрымдарында абал биздикинен жаманыраак. Грузияда 0,6%, Азербайжанда 0,9%, Латвияда андан да жаман 3,5%, Молдовада 3,6%, Эстонияда болсо эң жаман 9%. Бирок Кыргызстандыкына караганда жакшыраак учурлары бар. Армения менен Литвада 0,3%, Белоруста 0,15%, ал эми Тажикстан менен Түркменстанда коронавирус дегеле каттала элек. Ковид орусу пайда болууру менен Кыргызстанга эл аралыктагы анын өзүнүн да уюмдары жардам көрсөтө баштады. Негизинен ички уюмдар атайын банк эсебине бир күндүк айлык акысын которууда. Ал эсепте азыр 100 миллион сомдон көп каражат топтолду. Аны менен катар коомду эпидемия башталганын билип туруп, Сауд Арабияга умрага барып келген адамдарга каршы терс мамиле күч алып баратат. Они уже зная... Алар эпидемия башталганын билип туруп, Кытайда андан да мурда башталган, алар адамдарды умрага жерген. Ажыга барып келгендер ар бири кеминде 5-10 миң доллар короткон. Кайтып келгенде 500-600 адам чогултуп тойда берген. Демек алар бай адамдар. Ошолорго мен кайрылам. Байлыгыңар менен бөлүшүп, кайрымдуулук казынасына салгыла өз үлүшүңөрдү. Свои доли. Эларлык валюта кору Кыргызстанга дүйнө мамлекеттеринин ичинен биринчи кылып жардам көрсөтүп, 120 миллион доллар бөлдү. Башка эларлык уюмдардагы жардам бере баштады жана ар башка долбоорлор арасындагы каражаттарды бөлүштүрүүдө. Ошол эле учурда өлкөнүн өзүндөгү байларга карата дагы мамиле терс жакка ооп баратат жана аларга дагы кайрылуулар жасала баштады. Я обращаюсь к мультимиллиардерам. Мен биздин доллар мультимиллионерлерибизге кайрылам. Алар биздин улуттук кызыкчылыгыбызга чыккынчылык кылгандар. Алар Акаев, Бакиев жана Алмаз Атамбаев. Алар биздин мамлекеттик казынадан 5-6 миллиард доллар уурдап кеткен. Мен ошол Акаев, Бакиев жана Атамбаевке кайрылам азыркы учурдан пайдаланып. Элдин жок дегенде кичине кечиримин алалы десеңер, абириңерди тазалайлы десеңер, ар бириңер казынага 1 миллиард доллардан кайтаргыла. Нашей казне по миллиарду долларов. Мурдагы 3 президент байлыгы менен бөлүшсө, аларга карата коомдук пикир чындап эле жумшармак. Бирок аны менен алар чындап эле өз мезгилинде мамлекетти карактаганын дагы моюнга алмак. Анткени алардын кеминде бири миллиондору менен такай мактанып келген. Өздөрүн ашкерлеп албайлы деген ошол эле себептен жогорку кеңештин депутаттары да азырынча 1 айлык маянасы менен гана бөлүшүүдө. У нас очень много... Бизде өтө бай адамдар көп. Өзгөчө жогорку кеңеште. Менин оюмча 120 депутаттын ичинен кеминде 100 адам миллионер. Бирок алар өз миллиондорун шайлоого сактап отурат. Мен ошолорго кайрылам. Биринчи кезекте кайрымдуулук кылып бөлүшкүлө. Антпесеңер мен силерге каршы үгүт иштерин баштайм. Буду агитировать против вас. Анткени менен октябрга белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге да калтырылышы мүмкүн. Расмий декларациялар боюнча болсо депутаттар топчук айткандай миллионер эмес. Ошондой эле азыркы бийликте отургандар дагы расмий түрдө өтө деле бай эмес. Бирок Тургуналиев аларга дагы кайрылат. К руководителям всех рангов власти я обращаюсь. Азыркы бийликтин бардык тепкичиндеги жетекчилерге дагы кайрылам. Силер дагы биригип 1 миллиард доллар чогулта аласыңар. Анткени Кыргызстан өз казынасы менен эмес, жетекчилердин чөнтөгү менен бай өлкө. Ылдыйкы жетекчилердин дагы. А карманами этих руководителей и не только наверху. Сен баары кагазда бир, чыныгы абал болсо башка экенинде. Ошондо саламат болуңуздар.